آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. Ушул ыйык Рамазан айында алакан жайып, өзүңөн кандай тилеген тилек ойлогон максаттарды суранган болсок, бардык тилектерибизге өзүң жеткиргин я Раббал Алимин. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات يا مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Урматтуу мусулман бир туугандар, береке болгон ыйык Рамазан айы мындан 27 күн мурун кирип келгенде бардыгыбыз кубанып, суктанып, куштар болуп, сыймыктанып, курсанчылык менен тосуп алдык элек. Мына бүгүн Кадыр түндү тосуп, берекелүү Хатмул Кур'анды жыйынтыктап отурабыз. Göz irimimde göz açıp cumgança bul berekeli tündör, keçeler, ушундай зымыраган кушка окшоп өтүп, саналуу күндөрдөн кийин биз ушул Рамазан айы менен коштошуп жатабыз. Чындыгында айяма мa'дудат, Кудай Таалам саналуу күндөрдө сиз менен бизге орозо тутууну парыз кылды. Бул саналуу күндөрдөн максат туугандар göz irimimde göz açıp cumgança жашоо ушундай экен. Ал-умру касир ва илаллахил масир. Бұл өмір ушунчалык кыска, ал эми Кудай Таалам ар бир инсандын тагдырына өлчөм жазып койгон. Ошол өлчөм дагы ичер суубуз көрөр күнүбүз ушундай көз иримемде өтүп кетет деген. Андыктан бул жашоодогу өмүрдү, убакытты биз баалай билишибиз керек экен бир туугандар. Кандай ушундай берекелүү түндөр, күндөр зымырап, көз ачып, көз иримемде өтүп кеткендей, биздин өмүрүбүз дагы бул ааламдан ошондой göz irimimde ötüp ara жатат. Андыктан Кудай Таала тарабынан берилген бул неаматтардын кадыр баркына жетишибиз керек. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам неаматани магбурун фихима касиру минен нас ас-сиххат вал фараг. Адам баласына берилген эки неамат бар. Адам баласы анча анын кадыр баркына жете бербейт дейт. Анын биринчиси бул ден соолук болсо, экинчиси бул бош убакыт. Boş uақытта мақсат біздің өміріміз Құдай Таала тарабынан берілген бұл уақыт болып есептелет бир туугандар. Андыктан жашообузда уақыт саатыбызга абдан жакшы көңүл бурушубуз керек. Бұл уақыт ахиреттеги сиз менен бизге тартуулана турган, Құдай Таала тарабынан бериле турган белектерди мына биз бул жашообузда татыктуу ошол белектерге ылайык жашообузду өткөрүшүбүз керек. Чындыгында жашоо ушунчалык кыска. Бул үч нерсенин боштугу бар дейт. Биринчи боштук бул убакыттын боштугу. Кече эле жаш болчук. Бүгүн көз иримемде өтүп кеткен убакыт, кээ бирөөлөрүбүз 50 жашка келдик, кээ бирөөлөрүбүз 60 жашка келдик. Ошондой эле биз менен биргеликте санаалаш жүргөн досторубуз дагы 60 жашка жетти дейлик. Бирок ошол 60 жылдын ичинде балким кээ бир туугандарыбыз ийгиликтерди багындырды, ийгиликтерге жетти. Анын ийгиликтерге жетүүсүнө ал ошол убакыт саатын үнөмдүү, жакшы, пайдалуу өткөргөндүгү үчүн бүгүн биздин досубуз же тууганыбыз, жакын санаалашыбыз ийгиликтерди багындырган болсо, ал убакыт саатын үнөмдүү, жакшы өткөргөн болуп эсептелинет. Ошол убакытты толтурган болуп эсептелинет. Ал эми экинчи боштук бир туугандар, бул экинчи боштук бул жүрөктүн боштугу.
Biz uақытты пайдаланып, ошол жүрөгүбүзгө, руханиятыбызга, маанавиятыбызга керектүү болгон нерселерге көңүл буруп өткөргөн болсок, мына ошол биздин маанавиятыбыз бүгүнкү күндө Кудай Таалага жалбарыбыз, Кудайдын динин тутунубуз, Кудайдын дини менен жашообуз ошол биз өткөргөн убакыт саатка тиешелүү болот. Бардык жакшы амалдарыбызды кабыл кылсын, эки дүйнөдө жүздөрүбүздү жарык кылсын. Бардыгыңыздардын ден соолугуңуздар чың, иманыңыздар бекем, жүздөрүңүздөр жарык болсун. Үй бүлө бала чакаңыздар менен аман болуңуздар. Бардыгыңыздарды иншалла мына саналуу күндөрдөн кийин айт күнү келатат. Айт күнүңүздөр менен бул айт күнү биз мусулмандарга берилген, Кудай Таала тарабынан берилген чоң бир белек. Бир адамды иштетсеңиз, иши бүткөндөн кийин анын ужуратын бересиз, анын эмне акысын бересиз. Сөзсүз түрдө Кудай Таалам дагы ушу Рамазан айынан кийин бизге эң чоң белек ушул майрамды тартуулады. Ал майрам кайсыл майрам? Ал майрам сиз менен биздин ушул ай менен коштошуп жатканда дүйнөлөрүбүз менен да кошо коштошот экенбиз бир туугандар. Бул биз үчүн эң чоң бакыт, биз үчүн сыймыктануу, биз үчүн чоң бир неамат болуп эсептелет. Бардыгыңыздарды иншалла келе жаткан айт майрамыңыздар менен Кудай Таалам куттуу кылсын, амалыңыздарды кабыл кылсын. Учурдан пайдаланып, ушул таравих намазында астыңыздарда туруп, Абдулла карекебиз, Анарбай карекебиз, башка карекелерибиз баштаган карекелерибизден Алла Таалам разы болсун. Биздин урпактарыбыздан дагы ушундай Куранга кызмат кылган, Куранды көтөргөн, Куран сүйүүчүсү болгон карекелерибиздей карылар ар бирибиздин урпактарыбызда болсун. Кыяматка чейин иншалла Кудай Таалам сиз менен бизге да насип кылсын. Мына кыямат күнү бир туугандар, бул Куранга кызмат кылган, Куранды жатка көтөргөн, Курандагы буйруктарды аткарган, жашоосу Куран менен болгон перзенттер кыямат күнү Кудайдын алдында бардыгыбыз суроо жоопко тартылып атканда فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Ошол Кудай Таалам кыяматты сүрөттөп, ошол күнү ата баласынан, бала атасынан, бир туугандар бири-биринен, жоро жолдош бири-биринен, туугандар бири-биринен качып калган мезгилде, карылар Куранга кызмат кылган, Куранга амал кылган, жашоосу Куран менен өткөн карылар ал жерде эч качан ата энесинен качпайт. Балким сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, карынын ата энесине Кудай Таала тарабынан алтындан болгон, гавхардан болгон тажыларды кийгизет дейт. Жанагы карылар ата энесин ошол жерде издейт дейт. Бардыгы качып жүргөн болсо, карылар ата энесин издеп жүрөт. Менин атам кайсыл жерде, менин энем кайсыл жерде? Ушул Кудай Таала тарабынан берилген ушул белекти ата энемдин башына кийгизип коеюн деп ошол жерде издеп жүрөт дейт. Мана ошондой урпактар биздин зурриятыбыздан иншалла Кудай Таалам насип этип карылар болсун бир туугандар. Мына Куран айы дейбиз. Куранга жакындадык, мукабалаларды окудук, колдон келишинче катмул Курандарга катыштык. Куран окуу ибадат, ал эми Куран угуу дагы өзүнчө бир ибадат иншалла. Кудай Таалам ушул бардык жакшы амалдарыбызды кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатух.